Урматтуу туугандар, эми анча-мынча провокаторлор кирген, ага көңүл бурбасак дагы өз ишибизди уланта берсек. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу коноктор, Алмамбет мырза, кой туруңуз, убактыңыз кетпесин, кой туруңуз. Биздин охрана барбы? Нишанов мырзаны залдан чыгаргыла. Анда тартипти сактап отурбайсызбы? Жантан бере сиз салып атасыз ушул. Тартипти сактап отуруңуз. Момчу адамдын укугун сыйлаңыз. Сөзгө жасырылар. Урматтуу курултайдын катышуучулары. Урматтуу курултайдын катышуучулары, отургула болуңуздар. Назарбек мырза, эми дагы жол эрежени бузсаңыз залдан чыгарыласыз. Сизге эскертүү берип атабыз. Кезеги келет сөз беребиз сизге. Алмат мырза, баштай бериңиз. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу чакырылган коноктор, мына сиздер баарыңыздар күнүгө 24 саат бою КТРден, 5-каналдан карандай калпты Геббельстин методу менен салынган конституция туура эмес болуп атат дегендерди сутка бою жамандоо, конституцияны киргизиш керек, бул элди ынтымак алып келет, бул демократияны күчөтөт, бул сот реформасын жасатат, бул адам укуктарын коргойт деген карандай калп маалыматты Оштон, Жалалабадтан, Нарындан, Таластан ушу даярдалган кишилер аркылуу баарыбызга мындай пропаганда жүргүзүп атат. Ушул КТР менен 5-каналдын калптарынан улам биздин тарых аларга сабак болбогондой. Мына Карыкуловдун кара яшиги деп Акаевдин убагында ушул КТР жаман өнөкөттү, жаман салтты ошондо баштаган. Эгерде КТР калпайта отуруп бийлигин сактап калса, анда Акаев, анда Бакиев бийлигин сактап калбайт беле. Ошондуктан биздин адам, биздин жарандар, кыргыз эли кыракы, сезинтал, акылман эл болот. Мындай калптарга ишенбейт. Мындай калптар өзлөрүнүн адамдардын жүрөгү менен, аң сезим менен эле четке кагылат. Аны бизге тарых күбө жана тарых аны көрсөткөн. Мына конституцияда бир эки жанды кейиткен керек болсо ушул жүрөктү айланткан эки нерсени киргизип атышат. Бул биринчиден жана Кумтөр боюнча мөөнөтү эскиргендигине карабай баардыгы жоопко тартылат деп атат. Экинчиси эркек менен эркек, аял менен аял үйлөнбөсүн деп атат. Бул адамдардын баяу сезимине, адамдардын ишенчектигине таянып жасап атат. Мына Кумтөр боюнча жоопко тартылсын дегенде баарыбыз макул болобуз да. Эркек менен эркек үйлөнбөсүн дегенде баарыбыз макул болобуз да. Бирок мен мына юрист катары айтайын, Кумтөр боюнча, бул конституция боюнча, жана өзгөрүүлөр боюнча эч ким жоопко тартылбайт. Анткени ал жерде мындай жазылуу: кимде ким болбосун эскирүү мөөнөтүнө карабастан жоопко тартылсын деп турат. Бирок ошонун эле экинчи абзацында мындай деген сөз бар: эгерде соттун чечими менен иш кызгарып кетсе, аларга бул норма таратылбайт деп. Ал эми сот менен 10 фигуранттын иши кыскарып кетпеди беле? Демек аларга бул норма тарабайт. Ошондуктан көрдүңүздөрбү, элди алдап ушул референдум алып келиш үчүн ушундай калпыстыктарды, ыйык мыйзамга калпыстыктарды киргизип атат. Анан эркек менен эркек үйлөнбөсүн, аял менен аял үйлөнбөсүн деген Кыргызда менин жеке ишенимде эч качан болбойт. Кыргызда элден чыгарып салат аларды. Кыргыз аларды кубалап чыгат андайларды. Жогорку кеңеш андайларга мыйзам кабыл алып бербейт. Бирок ушуну айтып конституцияны киргизип алалы деген бул мен ойлойм бул беттирмарлыктын дагы аша чапкандыгы да. Рахмат. Анан экинчиден мына айтып атат: Мегакомдо Текебаевдин Сайлановна Шкоматтын үлүшү бар деп. Бул да Фариттин беттирмарлыгы жана Фариттин бир интриганын ана башына чыккандыгы да. Мен сиздерге айтып коеюн. Мегаком 100% мамлекеттин үлүшүндө азыр. Мына азыке 2010-жылда айтып чыккан 100% киргизели барын деп. Бирок 49% сразу менчиктештирилген, 50% мына Аида Жеңишбековнанын эмгеги менен
Өчүрүлүк менен 50% сот аркылуу кайра келтирип мамлекетке чыккан. Азыркы аны 2010-жылы айтып чыккан. Рахмат, Аманбек. Анан ошондой карандай калып айтып чыгып, жакында көрөсүңөр. Ошол мегакомду талаптангандар Атамбаев менен Фариттин тегерегинен чыгат. Рахмат.